Саламатсыңарбы? Менин жаш досторум. Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Силер менен мен Курганбаева Зирегүл Жанышевна. Анда эмесе бүгүнкү биз силер менен сабагыбызда мурдагы өтүлгөн темалар боюнча кайталап эсиңерге салабыз. Анда бүгүнкү биздин темабыз сүрөттүү сөздүк жат жазуу. Баардыгыңар көңүл буруп, балдар, анда бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты силер менен бирге жер жемиштердин, жашылчалардын өсүшү, ден соолукка пайдасы жөнүндө билебиз. Андан соң биз бүгүн силер менен жер жемиштердин, жашылчалардын сүрөттөрүн көрүү менен сөздүк жат жазууга көнүгөбүз. Эмгекчилдикке жана сабаттуу жазууга үйрөнөбүз. Демек, баардыгыбыз көңүл буралы дагы төмөндөгү сүрөттөр боюнча жат жазууларды баштайбыз. Анда баардыгы көңүл буруп тургула. Туура сапаттуу жазууга үйрөнөбүз. Демек, булар эмнелер? Мына балдар, сүрөттөр боюнча биз чогуу сөздүк жат жазуу жаздык. Азаматтар. Демек, бул жердеги сүрөттөрдү колдонуп, биз сөздөрдү жер жемиштердин, жашылчалардын орус тилине которобуз. Анда сөздүк китептериңерди алып, сабаттуу жазууга үйрөнөлү. Балдар,
Жер жемиштер, жашылчалар кайда өсөт? Туура балдар, бакчада өсөт. Биз бул жер жемиштерди, жашылчаларды күнүмдүк турмушта колдонобуз. Алар бизге көп витаминдерди алып келет. Андан биз апаларыбыз даамдуу тамактарды жасашат. Балдар, үйгө тапшырма. Жогоруда берилген сүрөттөрдү колдонуп, менин бакчам аттуу аңгеме жазабыз. Кийинки сабакка чейин бар болгула, менин сүйүктүү окуучуларым. Мен силерди баардыгыңарды абдан сагындым жана жакшы көрөмүн.